диагноз келди эле. Гипотиреоздор боюнча эгерде сиздер ошол немеге уже эндокринологко көрүндүңүздөр, анализ тапшырдыңыздар, УЗИге түштү. Гипоплазия, гиперплазия эмес, баягы эндемический зобтордо гиперплазия деп туруп берет, а бунда гипоплазия деп берет. Кичинерип атат деген диагноз немеди берет да, калкан безичи. Ошол маалда анан кийин сөзсүз түрдө врач гормонго жөнөтөт, жазат. Гормон ошолдо биз ошо гипотиреоздун степендерин аныкташ үчүн биз ошо тиротропный гормонду текшеребиз. Бүгүнкү күндө эутироидный гормонду аныкташ невозможно бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Ошон үчүн сразу тиротропный гормонду текшерип туруп, ошонун негизинде канча дозада эутироидный гормон беребиз деп ошо менен анан баягы назначение кылабыз да. ТГ деген гормон, тиротропный гормон нормада 4кө чейин болот да. Нормада. Уже андан аш 7ге чейин болуп атканда уже биз гипотиреоз деп туруп коебуз. Уже 7 эмес 100дөн да ашып кеткен гипотиреоздор бар. Бунда чындыгында эутироидный гормон организм требует этута өзүндө бөлө албай атат. Ошонун натыйжасында эутироидный гормон жетишсиз болуп атат. Бөлө албаган натыйжасынан гипофизден тиротропный гормон көбөйүп кетип атат деген приказ болот да. Бул мээ менен байланыштуу нерсе. Ошондо сөзсүз түрдө бул жерде кээ бирде эми консультанттар, медик эместер ошибочно көбүнчө йодотерапия кылып жүрүшөт да. Йод ошо зоб болду, ишибизде калкан без ушундай болуп атат, сөзсүз түрдө муну иштеп туруп йодотерапия, йод жазып жүрүшөт, йод берип жүрүшөт, же болбосо дагы башка нерселер берип жүрүшөт. Бул өтө чоң ошибка болот да ошол жердечи. Ошон үчүн сөзсүз түрдө специалистке барсын, эндокринологко барсын, биз ал жерде эутироидный гормон отургузабыз. Бул жерде вынужден эми гормон десе эле бизде эми биз өз организмди башкарган нерсе гормон. Анан сырттан гормон ичип калган болсо эле уже гормон деп эле бизде ушунчалык гормон баягы душмандай көрөт да элдер, мындай неме болот да. Бул бардык нерселер гормон бар да. Мындай гормон көп да түрлөрү, анан гормон десе эле жаттагалы ушундай неме болушат. Вынужден берип турган нерсебиз бул. Айла жоктон берип аткан нерсе. Ошо чынында рас өзү ошо нерсе жок, бөлүнүп албай атабы, калкан без рас кичинелип кеттиби, ишин аткара албай атабы, вынужден биз сырттан ага берип атабыз. Аны бериш үчүн сөзсүз түрдө гормон ошо сырттан дары ичет. Бүгүнкү күндө биздин аптекаларда элтракс менен эутрокс деген гормон отургузат, дозасына карап туруп биз ошону беребиз. Ошентип эндокринолог жазды, ошону бердиби, болду. Аны эч качан отмена кылып же ордуна йодотерапия же бир нерсе кылып бербешибиз керек. Зобко назначение кылып атканда. Ушул маалда баягы мен айткандай сөзсүз түрдө аминокислоталардан вот именно L-аргинин менен витамин комплекстердин А, Е, С витамин, это новамин. И омега-3 ошол жерде циркуляцияны жакшыртат. Ушул үч нерсени L-аргинин, омега-3 и новамин как положено, как немеге гипотиреоздорго кеңири колдонсоңуздар болот. Бул бир эле бак элтраксиндин биз эутироидный гормонду берип, биз ал гормон менен биз эч качан иште айткан лечение кылбайбыз, эч качан неме кыла албайбыз. Болгон ошо гормонду гана толуктап берип атабыз. Ал лечение кетпей атат. Ошон үчүн аны отмена кылбастан как лечение катары, как ошого поддерживать эткенге омега-3, аргинин и витамин А, Е, С витамин. Это новамин, сибирское здоровье. Ушуну как лечение катары кылсаңыздар болот. Тилекке каршы бул оорунун профилактикасы баягы айткандай эле эндемический зобтун лечениясы йодотерапия кылып ошону кылып жүрүш керек. Ошону кыла албай анан өткөзгөндө анан кийин гипотиреоз болуп кетет. А так бунун профилактикасы жок. Бунун эч кандай алдын алып гипотиреоз профилактикасы ошо йодотерапия, ушул даражага жеткизбеш үчүн ошо алдын алып көрүнүп ошо йодду селенди ичип жүргөн оң болот. Бул гипотиреоз деген диагноз боюнча сөйлөдүк. Кийинкиси тиреотоксикоз, же болбосо общий мындайча айтканда диффузный токсический зоб или гипертиреоз деген диагноз. Буну диффузный токсический зоб бүгүнкү күндө общий үстүмдөн айтканда диффузный токсический зоб деп эле айтабыз. Бирок бүгүнкү күндө ар мамлекет ар кандай неме болду. Мисалы үчүн көбүнчө бүгүнкү күндө болезнь Грейвса деп туруп ошо диагноз коюлат. Европада, Россияда азыр
болезнь грейпсе. Ошонун ичинде анан гормондорун текшергенде сөзсүз түрдө баягы тироксин менен триотронин деген гормон, Т3 менен Т4 деген гормон көбөйүп кеткенин натыйжасынан кийин биз гипертиреоз деген диагноз да коебузгачы. Бул жерде уже калкан кезде аутоиммунный заболевание кетип атат. Аутоиммунный болгондо биз өзүбүздүн иммунитетте медиатору именно антителолорубуз, именно ошо тироксин деген гормонго анан триотронинге бөлүнгөн антитело масса көбөйүп дагы бул жерде уже аутоиммунный заболевание, баягы арыктап, көздөр чоңоюп, калтырап, титиреп калган маалда уже булда уже аутоиммунный заболевание кетет. Өзүнүн организми өзүнө каршы иштей баштайт. Бул жерде чыкканда ушул жерде дагы ошибка кылышат. Кээинки терапевт врачтар ошибка кылышат. Ушундай маалда дагы эутроидный гормон жазышат. Кээинки терапевт врачтар йодотерапия кылып берет. Же болбосо жөнөкөй көчөдө неме кылганда да ошону йодотерапия кылып берет ушул нерсеге. Бул жерде ошо гормонотерапия дагы йодотерапия дагы буга запрет этилет. Бул неме аутоиммунный заболевание кетип аткандан кийин. Бирок ушул жерде эми азыр бул жерде канча адам отурасыңар, бир нерсени айтайын. Ушул жерде бир вопрос. Кара суда бирөө бака коет ошо допко. Угуп жүрсөңөр керек, өңөр билсеңер керек. Эми аны врачтардын баардыгы бул болбогон нерсе, шарлатанство мындай дейт. Бирок ошол эле маалда мен өзүм практикамдагын айтайын. Ал кишини тааныйм, бизге деле неме өзүмө жаты менен лечение алган, өзүм дарылагам, өзү фельдшер. Билем, аны жаман дебейм, кылган нерсесин дагы жаман дебейм да. Бул жерде мындай нерсе кетип атат. Зоптун ошо түрлөрү болуп атат да, бөлүнүп атат. Мисалы үчүн эндемический зоб болот, йод жетишсиз болуп туруп калкан без чоңоюп атат. Ошондой болсо дагы зоб деп туруп барып туруп бака кое берет. Ага 1000 бака койсо дагы ал йодотерапияга анчалык эффект бербейт, айыкпайт. Гипотиреоз деп баягы гормон жетишсиз болгон зоб болуп атат. Ал барса дагы бака кое берет. Ага дагы 1000 койсо дагы айыкпайт. Даже союп шорбосун ичирет, дагы бир нерселер кылат. Кайра эле бир ай катташат, кайра эле иштек болбодум, хуже болуп кеттим деп кайра келишет. Андан кийин узловой зоб, чоңой өсүп кеткен зобдор дагы барып туруп бака кое берет. Ал деле кое берет, кайра дагы эле ошончо келет. Анын шорбосун да ичишет, ар нерсе кылат, эффект бербейт. Бирок ошонун ичинде мындай болезнь Грейвса деген токсический зобдордон иногда ошентип, эми ал байкем подряд эле мындай немесин карабайт, эми ал фельдшер да эме эмес. Подряд эле зоб аттын тамагынан буулуп атат деген аттын баардыгын эле бака кое берет экен. Бирок ошонун ичинде мен билген бир эки опыттарымда ушу токсический зоб, ушундай болуп аткан зобдорго какой-то сыртынан койгондо эффект берген окшойт да, берген окшойт да. Бир эки ошо токсический зобдорго ошонун кылганын көрдүм. Мындай лечение болгонун көрдүм да. А так бул нерсеге могу жактан йодотерапия, витамин терапия дагы токсический зобдорго запрет этебиз, гормонотерапия дагы запрет этилет да. Бул уже бөлүп атат. Кадимкиде организм өзү менен өзү күрөшө турган мындай болуп аткан маалда биз ошо ууну токтотуп, ошого антитело, ошол нерсеге массовый организм антитело бөлүп атат. Бул деген өзүнө каршы болуп атат деген маани болот. Ошондо биз бул жерде эмнени колдонобуз? Ошону блокировать эткенге лечение кылабыз. Бүгүнкү күндө биз тиразол деген да, илгери меркозаль менен блокировать этелик, азыркы единственный тиразол деген дары бар, тиразол менен блокировать этебиз. Ушу назначение кылганда да ушу дарыны да кээинкилер отмена кылып берип, йодотерапия же да бир нерселер кылып берет. Ошо дагы туура эмес. Ичи берсин. Буга көп деле эндокринологдор дары жазбайт. Жазсак ошо бир тиразол жазабыз, ошо тиразол ичи берет. Бирок сибирский здоровьеден как лечение катары ошол жерде сильнейший антиоксидант бериш керек. Антиоксидант это бак айткандай А, Е, С витамин кошулуп айтат, новамин. Болгондо дагы буга өзүндө новамин жазылган бир капсулада эмес, мен айтып атам, профилактика үчүн мен 4 капсула колдоном. А так бул жерде 10дон 12 капсулага чейин, даже 10 капсулага чейин аутоиммунный заболеванияларга колдонсо болот. Это сильнейший антиоксидант болот. Анан кийин сөзсүз түрдө омега-3 ошол жерде сөзсүз түрдө колдонуш керек. Анан кийин противофиброзный да, бул жерде ЭПАМ 31 деген бар, азыр деле болуш керек. ЭПАМ 31-ди ударный дозада, көбүрөөк дозада колдонуш керек. Ушул нерсеге
Анан ушул жерде аминокислоталардын ичинен L-тирозин эми берки спортивный питанияңыздардагы аминокислоталардын көбүн окуп чыкпадым, мен билбей атам составында. Может, кээптилердин составында бардыр. L-тирозин деген аминокислота. Мына L-аргинин болуп, L-тирозин деген бар. Аминокислоталардын ичинен бирден бир как лечение катары ошо L-тирозин, ошо А, Е, С витамини, это новамин, сөзсүз түрдө селен. Селен – это минерал, витаминдердин ичинен А, Е, С витамин массовый эң күчтүү антиоксидант деп берип атсак, минералдардын ичинен номер 1 это селен. Сильнейший антиоксидант. Номер 1 сильнейший антиоксидант болот селен. Ушу селендин кадырындагы мына көбү биздегилер көбү билбейт, чынында эмес экен үйрөнгөндөр болуп атат. Айрыкча ушу селендин действиясы өтө жакшы, ушу калкан без штамин железалар үчүн. Ошо А, Е витаминдери менен кошо селен сөзсүз түрдө лечение катары ушуну колдонсоңуздар болот. Новамин, селен, эпам 31 и L-тирозин деген аминокислот. Эгерде ошону аминокислоталардын ичинде бар болсо, тирозин деген. Бул токсический зобторго берип аткан нерсебиз болот. Анан кийин эми бул неме 4-чү немени айтайын, это узловой зоб. Узловой зобторго, анан узловой зоб мында образование опкөлдөрдө деле, өсмө рактарда деле, жөнөкөй немелерде деле бул айырмасы жок. Өзүгө салганда баары чоң болуп калат, жок өзүгө салбаса деле кадимкидей чоң болуп туруп көрүнүп калат да, узловой зобторчу. Узловой зоб болуп чыкты. Чыккандан кийин бунда дагы сөзсүз витамин терапия же болбосо мындай неме гормонотерапия же болбосо мына йодотерапия дегендер буга да болбойт. Бул жерде дагы антиоксидант, сөзсүз антиоксидант берилет. Буга смешанный зобко дагы, мына узловой зобторго да антиоксидант азыр эле мен айткан этот селен менен новаминди сөзсүз түрдө бериш керек. Ушул нерсеге. Анан кийин кайсы органда нарушение, жүрөккө болсо жүрөктүн программалары, нервтер болсо нервтин программалары, аларды коштуруп бере берсем, основной лечение катары ошону бериш керек. Бирок ушул жерде узловой зобто дагы ычка чыккан сайын дагы бар чоңоюп турган нерсе. Анан сөзсүз түрдө эндокринологко көрүнүш керек. Чындыгындачы ошо жөнөкөй эле бир больнойдукун жакында Бишкектен операция кылдырдык. Жөнөкөй эле неме зоб болуп. Адина, микрофон утуп. Болду. Кандай жокта өчүрөт акызым. Жойда. Ким ол зум деп микрофонду өчүрүп кой. Неме жөнөкөй эле узловой зоб деп жүргөн больной, чындыгында музил андай мындай ыска чыкпа мындай деп эле жүргөн больной, бирок эч ким байкыдан операция неме анализ алып неме эмес, жаш кыз, 90-жылкы кыз. Анан операция немеден биопсия кылып туруп алып текшерсек, популярный рак болуп чыкты ошо. Бирок во время ошо кичинекей болуп турат, обычно узловой зобто, бирок убагында көрүп калганыбыз үчүн сразу полный ошол жерде штайткасы менен ошол жерден биз алдырдык, операция алып Бишкекте. Кийин уже метастаз кетпептир, убагында алыныптыр, убагында неме болуптур, бирок убагында көрдүк. Эгерде ошону дагы биз узловой зоб деп туруп деле ошончо эле неме кылып жүргөн болсок, муну биз өтүштүрүп элек ошол нерсеничи. Ошого ушул нерседе да сөзсүз түрдө узловой зобторду бир немеге алып койсун. Эндокринологко көрүнсүн, жолу обычно биопсия 500-600 сом менен эле анализ алат, алып туруп ошол жерден алып туруп эле клетка кандай клетка барын аныктап койсун биопсиядан, гистологический обследование кылып. Анан эгерде эч нерсе жок, обычный суу, обычный узел, обычный эле эт ушундай эле болуп турат деген болсо, биз анда леченияны ошого эле баягы мен айткан новаминди, анан кийин селенди сөзсүз түрдө, анан кийин аргининди, ушул узловой зобторго сөзсүз түрдө аргинин берсеңиздер өтө жакшы эффект берет. Ушуларды колдонсок боло берет. Эгерде ошондой узловой зобтор чыкпаса. Бул узловой жөнүндө айттык, диффузный токсический жөнүндө айттык, гипотироз, гипертироз айттык, эндемический айттык. Эми акыркы бир диагноз это тироидит деген диагноз. Бая мен айттым, тироидит деген диагноз бар. Бул ит деген нерсе менен кетип аткан нерсенин баардыгы мындайча айтканда воспаление. Бронхит, гастрит, гепатит. И ушу калкан бездин да шамалдашы бар да. Бул дагы бар. Тироидит деген диагноз. Бунун дагы эки бир обычный тироидит боло турган болсо, тироидит
болуп аткан болсо, тиреоидит Хашимото болуп туруп, воспалительный процесс болуп аткан болсо, лечениясы, противовоспалительный лечение сөзсүз түрдө берилет. Бул жерде дагы ошо эпам 31, новамин сөзсүз түрдө, анан ошо А, Е, С витамин, ошо новамин, анан омега 3лерди сөзсүз түрдө кошуп бериш керек. Анан именно ошо тиреоидиттерге, но как противовоспалительный эффект катары, как укрепляющий катары, но азыр немеде сибирский здоровьеде Йохимме деген бар да. Йохимме деген мужской программага кошулат. Вот именно тиреоидиттерге биз обычно аптекада да Йохимме деген сатылат. Биз обычно ошону назначение кылабыз, тиреоидит дегендерге. Тиреоидит болгон кадимкиде ооруп калат. Муунганда да ооруп, мында кадимкиде бойл берип, ушундай болуп калат тиреоидиттер. Бирөө көбүнчө эле байкан аны көп биле албай, тамагым ичинен ооруп атат, же ангина, сангина деп же болсо лорлорго көрүнүп жүрөт. Обычно тиреоидитте кадимкиде бойл берип, ушундай нерсе бар. Бул уже воспалительный нерсе да, бул воспаление болуп аткан нерсе. И эпам 31 да ударный дозада, мүмкүн болсо мына эпам 31-ди бир флакон бир күндө түгөтүп туруп, ошо түгөтө турган 10 күн подряд бере турган болсо, как противовоспалительный эффект берсе, өтө жакшы кайтарат. Но немени тиреоидит Хашимотону шамалдашты. Ал эми аутоиммунный тиреоидит деген бар. Уже диффузный токсический зоб болуп туруп, андан шамалдаган боло турган болсо, бул уже токсический уу болуп аткан болот. Биз буга белки тиразол да берип атабыз. Буга дагы ошо новамин менен эпам 31 берсеңиздер болот. Селен кошуп берсеңиздер болот. Омега 3 кылып туруп. Аутоиммунный тиреоидит болсо. Ушул основной зоб оорулары ушундай болот, ушундай диагноз, ушундай оорулар бүгүнкү күндө зоб десе эле баардыгын подряд эле мындай экен деп эле бир нерсени бербеп, сөзсүз түрдө кичине каратып, көрүп туруп, анан грамотный лечение, грамотно кылып ушундай берсеңиздер, өтө жакшы жардам берген болосуздар. Ал эми неме болуп аткан болсо, профилактикасы эндемический зобтордо гана профилактика болот. Ошо профилактикасы баа мен айткандай сөзсүз түрдө ошо минералдый баланс, йодотерапия, кан айланып жакшыртканга омега 3, витаминдер, анан аргинин, карнитин, вот аминокислоталар ушуларды берип, дыхательный гимнастикалар кылып жүрсө болбой турган нерсе, алдын ала турган нерсе. Бул нерсечи эндемический зоб. Анан бизде качан өтүшүп кеткенде уже болот. Так, зарылганча мен айта турган нерселер ушулар болду. Эми кыска чарак айтып калдым. Өзү аябай көп тема, ар бир өтө көп тема. Башында башыбыз айланып чыкты. Бунун баардыгын кантебиз дедик эле, жашына кылып туруп резюме жасап койдуң. Белек чоң рахмат. Суроолор 14 мүнөт убактыбыз калды. Суроолор болсо тез бере койсоңуздар. Ошо суроолор болсо жооп берейин. Ооба. Кол коем тез. Мынау гипотиреозго, доктор, гипотиреозго канча убакыт иш керек? Мынау элтроидный гормондон 50 граммдык жазганда мага өзүмө. Ал Машараповго жүрөм да ар дайым. Бул мындай да, мындай болот. Гипотиреозу чын мен өзүм практикамда мындай болду. 21 жашка чейин эгерде гипотиреоз жаш балдардан бакна рожденныйларда немелер кездешип калган гипотиреоздар бар да, 21 жашка чейин эгерде жакшы кылып ушундай леченияны совместно мындай жакшы лечение алып туруп, ошо немелер менен, новамин, антиоксиданттар менен, аминокислоталар менен, дагы башка ушундай блокировать эткен дарылар менен лечение кылса, бирөөт эле гормонал зависимостьтан калтырып, ошону лечение кылып болот экен да гипотиреозду. 21 жаштан кийин гипотиреоз уже болдубу, гормонго бул серон азыр токтотуп койсок эле эутироидный гормон баары бөлүнбөй калат да. Дагы неме бөлүнбөй калат, тиреотропный гормон ТТГсы көтөрүп кетет. Ошон үчүн обычно минимум 10 жыл, 15 жылга отургузулат. Эгерде минимум атак пожизненно отургузулат да гормонго, бирок ошого может мындай, булар эми бул гормон лечение эмес да. Сиз ошонун ичинде мына азыр мен айткан мындай гипотиреоздун программаларын ичип, дарылап, алдын алып, ошо ысыкка чыкпай режимди сактап, анан сөзсүз түрдө жер которуп Кыргызстандан мисалы деңиздин бою же болбосо ушундай бир неме жерлерге жер которуп, же ушундай өзгөрүп неме кылсаңыз, айыгып кетиши мүмкүн. Бирөөт эле зависимостьтан кутулушуңуз мүмкүн. Гипотиреоздун кандай түрү болсун. Бул ошондой нерсе бар, факт.
Бул китапта өзү ошол врачтардын ошибкасы йод менен йодотерапия кылып койгом да мени. Кийин анан Ошол өтө толуп кеткенмин. Кийин анан ошол Т гормонго отурганда Т4 көп болгон, элтраксилди үзбөй ичип жүрүп, анан весим көтөрдү, навамин ичтим. Азыркы эч нерсе ичпей, эч кандай жалып жок токтотуп койгонмун да, ошого кандай болот деген. Siz söz türde ошо эутроидный гормонун текшертишиңиз керек, ошо ТТГны текшертишиңиз керек. ТТГыңыз нормада болуп аткан болсо, значит калкан без иштеп аткан болот. Калкан без иштеп аткан болсо, анда бирок профилактика мен бая айтканда селенди сөзсүз түрдө антиоксидант, ошо навамин, селен анан азыр немени аргининди сөзсүз түрдө кайта 3 айдан кылып туруп ичип туруңуз. Это леченияга эффект берет. Сөзсүз түрдө мына аминокислоталарчы. Саламатсызбы? Суроо берсе болобу? Беребиз. Мен деле ошо эндокринологко кайрылып көрүнүп келдим Бишкектен. Мен ТТГ нормадан ашып кетиптир да. Вес көбөйүп азыр эме атышка болуп атам да. Кече өтө аябай күн ысыганда өтө кыйналдым. Ошого мага эндокринолог эме жазып койгон да, Эутрокс 75 жазды. Аны ичип атам. Бир күнгө бир жолу эртең менен ачкарын ич деди, ичип атам. Ачкарын эртең менен гана ичилет, ооба. Ана эми бул жерде мен кыйналганым адышка болуп атат да, демим кыстыгып, мурдум бүтүп калып атат. Ошол эме болгондочу, ошого мен жакшылап эле көрүнсөм, кайрадан повторно мектеп ачылганча, өзүм мугалиммин да. Ошол мектеп ачылганча кайра көрүнсөм дедим эле. Мага ошо эндокринологдор бизге жок болуп атат да, жакшы бир көрүнүп турган. Эми сизди индивидуальный көрүнө турган болсоңуз, мага кайрылсаңыздар болотчу. Зарылкан эже аркылуу, Тажикан эже аркылуу адресин беришет, неме кылат, келсеңиздер индивидуальный көрүнүп азыр чейин бере алам. Бирок ошого 75 ТТңиз повышенный болуп аткан болсо, 75лик немени элтраксинди үзбөй ичип турушуңуз керек. Неме, үзбөй ичип турушуңуз керек ошо элтраксинди. Анан адышка болуп атканда күн ысыкта боло баштайт. Бул жерде анан канды суютканга, сөзсүз түрдө кан суютканга лечение алыш керек. Анан рутин содержащий дары. Обычно биз аскорутин жазабыз. Азыр ангиопротектор кайсы дары бар эле, зарыккан же неме? Тромбосит ичип атам, анан үзбөй. Ошого мага лечение жазып берсеңиз барсам, жолуксам дедим эле. Эгер Адресиңизди берсеңиздер, телефон номериңизди. Ошо неме, зарыккан эже же ошо Тажикан эжелер билет. Ошолар менен байланышсаңыздар айтып. Жакшы, рахмат. Берип койсоңуздар кайрылайык. Саламатсызбы? Бар болсо. Суроо берсем болотпу? Белек тура саламатсызбы? Сизге бир суроом бар эле да. Менин бир клиентим бар. Ал мага жөн эле узловой деп койгондо, мага азыр анализдерин жөнөтүп коюптур, бирок өзү катышпай атат, мен кир дедим эле. Азыр эмнетип коюптур, антитела вот ТТГ больше 30 деп турат да. Сиз айтып аткандай Т4 деп аткан 22,38 тоттук деп атат. Анан ТТГ еще тиреотропный гормон 0,0010 деп турат да. Бул кандай эми көрсөткүчтөр? Наоборот, гипертиреозго окшоп атыптыр да, гипертиреозго окшоп атыптыр немеңизчи, сиздики. Бирок узловой зоб деп койду эле. Ошентип койгон да. Ооба. Бул негизи 2 жолу алдырган экен, операция кылып, же 2 жолу алдырып, азыр 3-үчүсү өтүп. Анда этот гипертиреоз болуп калыптыр андачы. Или гипертиреоз болгон, бул ТТГ деген бул жерде эутроидный гормон бөлүнөт, бирок немеси андан бетер азайып кетип аткан, бөлүнүп атат да, уже возможно токсическийге өтүп атышкы мүмкүн ошо неменикичи. Этот бай мен айткан диффузный токсический зобдун программасын ичет, ошо наваминдерди кылып, бирок жакшыраак көңүл буруп лечение алыш керек ушул нерсечи. Мен азыр дагы бир нерсени айтпай калдым, ушул жерде мен именно кальций сөөктөр боюнча айтпай калдым. Мына калкан бездин бирден бир байланышысы ушул нерсеге да, организмден Д витаминдин кальцийди массовый бөлүп чыгарганга таасир берет да. Азыр именно бул жак азыр вопросунда, эгер узловой зобду мурдун алдырган болсо, значит ал калкан иштей атканда дагы керектүү жерин, ошо жерин кескен. Уже возможно тиразол отургузган, же болбосо элтраксинге отургузган болушу мүмкүн гормонго. Значит, бул жерде организмде Д витамини дагы, кальций дагы массовый бөлүнүп атат деген нерсе. Бул жерде остеопороз деген ооруга дагы кийин ошол оору менен да ооруп калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө
минеральный балансыны восстанавливать эткенге, ошо кальций, магнийлерди сөз түрү восстанавливать эткенге, сөз түрү ошо гормондорун восстанавливать эткенге лечение кылыш керек. Ошо Ошол 3 айдан бери там ал Новамин, Селен, Эпам 31 и Пик ичип атат да. 3 айдан бери. Пик ичсе болот. И аминокислота да кошун сөз түрдө мына азыр мен айткан L-аргинин менен L-карнитин мүмкүн болсо ошону кошушсун, анан кийин минеральный баланс, сөзсүз минеральный балансты восстанавливать керек. Минеральный баланс ошо эле биринчилерден ошо кальций, магний сөзсүз түрдө ошону үзбөй бериш керек ушул нерселерди. Кальций менен магнийди үзбөй бериш керек. Йод алганда кошо элекпиз да. Йод уже кошо керек. Уза убакыт бериш керек. Йодотерапия кылганга болбойт, азыр анда уже агач уже узловойлорду алып неме кылмаса йоддун эч кандай немеси жок болбойт. Селенди берсе болот. То есть дальше ушу селен, новамин, эпам ушулар и аминокислоталар болуш керек, э? Аминокислота. Вот аминокислоталарды силер анча келген үчүн көбүнчө неме кылбай атат окшойсуңар, бул өтө действие берет. Как мынтип берки витаминдерге карап, беркилерге окшоп секиндик менен действие эмес. Бул моментальный, как лечебный катары действие бере турган нерсе да, аминокислоталар. Эгер буну жакшы түшүнгөн адам болсо, жакшы дозада бере турган болсо, моментальный. Давлениясы 50ге түшүп, баш айланып жыгылып келип атканда бир капельница сайганыңызда өзүнө келет аминокислотаны. Ушундай действие берет, ушунча тез берет. Бул нерсе даже реанимацияларда колдонулат. Мына азыр илгери жок эле, азыр кең келип атат, эң керектүү аминокислоталар болуп атат. Баягы бысанын ичинде дагы кең керектүү аминокислоталар бар. Ошонун эле инъекциясын реанимацияларда колдонобуз. Ошон үчүн буну өтө жакшы колдонсоңуздар, эч коркпой колдонсоңуздар, бир да ооруга, бир да башка нерсеге зыян болбойт аминокислоталар. Мындай немелер өтө жакшы нерсе. Дагы кандай сурооңуздар бар? Бизге адреспи? Кандай жатсызбы? Турсун апа? Мен кечирип коесуздар, Белекке рахмат айтаман. Мен дагы ошо 2011-жылда ооруп жүргөнүмдө şu Белек мени Хетке кайтарган. Сибирскийде штаб кетишимге да сабап болгон. Белек мана селени бардыгыга берсек, обязательно беришimiz шарт экен да, зоплары бардык турган. Токсический зопко дагы, эндемический зопторго дагы, беркинде узловой зопторго дагы баарына берсе болот селенди. Это сильнейший антиоксидант болот. Анан кийин любой опухоль образования рактардын кандай түрү болсо дагы селен менен новамин берсеңиздер болот. Это антиоксидант. Мисалы үчүн ошо витаминдер жөнүндө дагы кээде рак, онкологиянын баягы мен айткандай витаминдер барды запрет этилет деп туруп эле витамин сайдырбай неме кылат, бирок чынында Б тобунда витаминдер любой образование, любой опухольдарды өстүргөнгө таасир берет. А именно мына А, Е, С витамин эч качан ага бербейт. Даже наоборот мамологдор мастопатия болуп уже злокачественный или фиброзный кистоз мастопатия болуп көкүрөктөн болгон учурда дагы новамин неме А, Е витамин жазышат. Ошонун эле ролу новамин берсеңиздер өтө действие берет ошондой ооруларга. И ошолор менен кошо неме селен дагы это эң бирден бир натуральный антиоксидант, сильнейший антиоксидант это селен да. Бул дүйнө жүзү боюнча эң бирден бир жакшы минералдуу нерсе. Ошондой ооруларга берсеңиздер болот, коркпой берсеңиздер болот. Желательно 21 жаштан кийинкиге. Селенден 2, новаминден 4 да. Новаминди профилактика катары 4 капсуладан бересиздер. Селенди да бир капсуладан эртең кечкурундан профилактика катары бересиз. А если лечение катары болсо, билбейм, мен 12 капсулага чейин селен немени новаминди жазамын, назначение кыламын. Анан элдер ашказанын ооруйт, анда мындай дейт, эч кандай ашказан оорутпайт. Эгерде капсуланы ачып туруп, даже капсула менен толук 12 капсуланы ичкен учурда дагы капсула эч качан ашказанды эрибейт. Бул это уже ничкичеге өтүп кетет, жоончуга келген. Бул жакта эрийт бул капсула. Таблетка түрүнө ашказанда эрийт.
Ошон үчүн бул язба кылып үйрөт же бир нерсе кылып үйрөт деген коркунуч болот. Буну ичкенен көбүрөөк ичип туруп, көбүрөөк неме кылса өтөт. Эгер аны 12 капсуланы иче албайм анда мындай десек, обычно мен илгертен колдоном, кисломолочный продукцияга айран коштуруп, капсуланы ачып айран коштуруп ичирем. Азыркы күндө деле мен 10-12 капсуладан назначение кылам онкологик ооруларга, ушундай токсический зоопторго, смешанный зоопторго назначение кылам. Бир кореец больной бар эле, эч ким неме кылбаган, мени чудо врач деп ат коюп алыптыр. Уже операция деп уже операция боло турган больной экен эле. Ушу кандай чудо болду билбейм. Мен башка да дарылар кылдым, бирок наваминде ошо 12 капсуладан кылдым эле. Салмак аябай чоң болчу да өзү. Ошого бир 4 айга жетпей эле почти 50-60% узловой зоб кургап азайыптыр да. 50-60% азайыптыр. Это өзү келип алганан берки врачына, Бишкекте врачына барса, значит, врачың чудо экен деген мага келип алып чудо врач деп келип отур. Кийин да лечение кылып, уже узловой зоб жок болду. Это действительно наваминден болду. 10-12 капсулдан берген. Это узловой зоб болчу, коллоидный зоб болчу, ичинде суусу бар зоб болчу да. Суюктук зоб ненеси бар. Да кандай сурооңуздар бар? Сахарный диабеттерге коомчураак эмне берсе болот? Кандай дейсиз? Сахарный диабеттерге белек. Сахарный диабеттер боюнча. Бул өзү сахарный диабет өзүнчө чоң тема. Эми бул жерде эми өзү профилактика азыр эмеде сибирде бар нерселер бар го. Мисалы үчүн азыр айтып атат природный инулированный концентрат, аны берсеңиздер болот, кишечный микрофлора берсе болот, анан хром минералдардын ичинен тоже аминокислота айтат. L-аргин өтө жакшы эффект берет. Ушу менен хромду дагы берсе болот. Бирок эгер мүмкүн болсо мен азыр сахар жөнүндө убактыбыз аз, бирок чындыгында бул башка бир күнү белгилесе мен сахар боюнча отдельный айтып берсем болот, себеби бул өтө чоң тема сахарчы. Мен эндокринологический өтө чоң тема. Убакыт бүтүп калды. Акыркы суроо болду ушул. Чындап эле ол сахарды баштабай эле коюш керек, баштагандан кийин да целый убакытты бөлүш керек. Белек чоң өмүрүңө береке берсин Кудай. Элдин кызматында жүрүңөр, үй бүлөңө тынччылык, анан ушу ийгиликтер коштой берсин. Сен жаңы ишти баштап койдуң, ошол ишиңде өсөбүн. Биз сүйүнүп атабыз. Жанагы өзүнө ишенген врачтар гана ошентип бөлүнүп чыгат да, анан кийин өз алдынча иш алып бара баштайт да. Мамлекетке көз каранды болбой. Чоң рахмат Белек. Ден соолугуң чың болсун. Рахмат, тынч болуңуздар. Урматтуу команда, Белек, бүгүн сага чоң ыраазычылык билгизебиз. Рахмат, убактыңы, алтындай убактыңы бөлүп, ушу биздин командага чоң поддержка бергениң үчүн сага чоң ыраазычылык билгизебиз. Ден соолугуң болсун, өмүрүң узун болсун, ишиңе ийгилик болсун, үй бүлөлүк бакыт. Иштериңде ийгиликтер боло берсин. Оорубаңыздар, тынч жүрүңүздөр, бардыңыздар. Макул. Рахмат. Тажиханча жөнөтүп коюңуздар бизге.